Жайкал Шайдуллаева Самаркандеги айылында 20 жылдан бери айыл өкмөттө социалдык кызматкер болуп иштеп келүүдө. Жайкал эженин жумушу ары татаал, ары түйшүктүү болсо да, өз ишин сүйүп иштегендиктен жана жумушунун мыкты адиси болгондуктан бул тармакта иштөөдөн тажабайт. Бул жерге келгенден бери биз ушул жакын үй бүлөлөр менен ошолордун көйгөйлөрүн чечип иштеп келатабыз. Азыр ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга социалдык пособияларды төлөйбүз. Алардын ар биринин үйлөрүнө барып соц кызматкерлер кабар алып турушат. Ар бири бир жумада 2 жолудан жана кароосуз калган үй бүлөлөр бар, жалгыз бой энелер бар. Бардыгынын эмелерине соц кызматкерлер ар жумасына 2 жолдан барып кабар алып турушат. Жана ошондой эле алардын продуктылары болобу, продовольственный товарлары болобу үйлөрүнө жеткирип берүүгө аракет кылышат. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан бул тармактын кызматкерлеринин статусун жогорулатуу боюнча республика боюнча форум өтүүдө. Форум бул ирет Баткен шаарында болуп өттү. Социалдык кызматкердин жардамына, социалдык кызматкердин ишине бүгүн коомдо абдан чоң талап болуп атат. Социалдык кызматкер ушу коомдун эң мындай жардамга муктаж, эң мындай бир кыйын абалда калып калган, турмуштун кырдаал абалына калып калган жарандарга көп жардамын берип келет. Бирок социалдык кызматкер деген ким бул? Социалдык кызматкер бул муниципалдык кызматкерби, мамлекеттик кызматкерби, же болбосо башка мыйзамдар менен мунун иш жөндөмдүүлүгү мындай жөнгө салынабы деген суроого мындай жооп жок болуп атат. Социалдык кызматкерлердин иш жөндөмдүгүн мындай жөнгө салуу максатында биз ошо атайын мыйзам долбоорун азыр иштеп чыктык. Ошол социалдык кызматкерлер статусу жөнүндө деген мыйзам. Социалдык тармактын кызматкерлери мамлекеттин жардамына жана камкордугуна муктаж жарандарды колдоо ишин аткарып келүүдө. Алар эң болуу улгайган адамдар, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер, согуштун жана эмгектин ардагерлери, турмуштун кыйын кырдаалына туш болгон үй бүлөлөр. Мына ушундай жардамга муктаж жарандарыбыздын эң акыркы үмүтү болуу менен адамгерчиликке, адилеттүүлүккө жана боорукердикке болгон ишенимин жогорулатат, жан дүйнөсүнө жакшылык тартуулайт. Биргелешкен күч аракеттердин натыйжасында социалдык коргоо системасында анын татыктуу деңгээлине жетишине мен терең ишенемин. Азыркы мына жаңы министрибиздин демилгеси менен боло турган иштер ишке ашса, бул системанын деңгээли абдан жогорулап, жана ушул системада иштеген кызматкерлердин жашоосу дагы оңолот деп ишенемин. Коом алдында социалдык жактан жардамга муктаж жарандарыбыз менен иштеп келе жаткан социалдык кызматкерлердин бүгүнкү күндө статусун жогорулатуу учур талабы. Анткени бул тармакта иштеген кызматкерлер көптөгөн колдоолорго муктаж. 01 өрт өчүрүү чакырыгы, 02 милиция чакырыгы, ал эми 03 тез жардам чакырыгы болсо, 04 номерин социалдык кызматкерлерди чакыруу сигналын киргизүүнү сунуштайт элем. Биздеги эң көйгөйлүү маселе чындыгында эле биз бар жокко жүгүлтөкөй болуп калдык. Биз баягы улгаган карыяларды карайбыз, аларды кокусунан больницага алып барабыз, алардын документациясын турлайбыз. Ошол мезгилде бизге чындыгында немебиз жок, формат жок, неме жок, очередь күтүп калабыз. Адамдардан урушуп талашып кире албайбыз. Эң биринчи көйгөй ошол. Социалдык кызматкерлердин статусун жогорулатуу боюнча Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги атайын жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Эгер бул мыйзам ишке ашса, анда бул тармактын кызматкерлери үчүн жакшы шарттар түзүлмөк. Соц кызматкерлердин жумуш абдан оор, эмгек акыбыз аз биздин. Ошон үчүн эмгек акыбызды жогорулатуу боюнча айткан сөздөрү бизге абдан жакты. Эми биздин көйгөйүбүз чечилип калса, биз мындан ары дагы элдин кызматында болууга ар дайым даярбыз. Себеби биз абдан турмуш шарты оор адамдар менен иштегендиктен биз физикалык жактан да, психикалык жактан да абдан чарчап калабыз. Бизге эмгек өргүсүнө чыкканыбызда лечебный пособие төлөнбөйт. Ошол сунуштарыбызды угуп, бизге мына министрдин келгени абдан жакшы болду. Форум бизге жакшы пайда берди деп айтабыз. Форумдун жүрүшүндө социалдык кызматкерлердин статусун жогорулатуу боюнча иштелип чыккан мыйзамга талкуулорду жана сунуш пикирлерди киргизүү боюнча талкуу жүрдү. Мүмкүнчүлүк болсо бирден планшет алып бериңдер, тийиштүү маалыматты баары жеткирип турганга. Мына ушул жагынан кыйнады. Андан сырткары командировкалык чыгымдар мамлекеттик нормада белгиленген боюнча 100 километрге 88 сом төлөйт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик унаа деген калган жок.
Элек район ала турган болсок, эң аска айлы, Даркум айлы 100 километр турат. 1 сааттык жумуш үчүн 8 саат жол окуротобуз. Ал өзүбүздүн унаабыз менен. Эгерде каттаган транспорт менен бара турган болсок 3 күн үнөмдөйбүз. Жок кылабыз ал жерде 3 күн. 3 күндө бул жакта канча адам күтүп калат? Ошондуктан ушул транспорт чыгымыны баягындай бир нормалдуу, өтө жогору эмес, өтө пас эмес бир орточолукту чечип берсеңиздер, жанагы кишилер иштегенге кичине шарт болот да. Айлык акы, али балдарды өздөрүнү карап аткан майыптар бар эле го, ошого айлык чыгарабыз дедиңиздер эле, аны да барып угуп атышат. Качан чыгарат, качан эме кылат. Биз балдарга чыгарат дейт. Балдар эмес 17 жаштагыны биз оформить этип болсо, эртеге эле 18ге келет. 18ден кийин албай калса, дагы кандай болот эми? Ошондо өзүңүздөр караштырып, эме кылып биз али жеткиликтүү наркы адамдарга айта элекпиз. Ошондон да караштырып койсоңуздар. Мендеги ой ушул. Социалдык кызматкерлердин статусун жогорулатуу боюнча өткөрүлгөн форум мындан ары башка облустарда да өткөрүлүп, жыйынтыгы чыгарылат. Ошондой эле социалдык кызматкерлердин укуктук абалы сапаттуу, жакшыртуу камсыздаган шарттары түзүүгө багытталган. 19 октябрь Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Бул датага карата мыкты социалдык кызматкерлери ардак грамоталар менен сыйланышты. Асылкан Махамат кызы, Максат Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. Райондорго жогорку билимди бүткөн социалдык